ушинтип мындай пакетке эле чогултат бир жарым айда чогулган пакеттер могу кадимки эле магазинден алып келип эле. Мен атым Анархан, мен экожурналист болуп иштейм. Ошо акыркы 2-3 айдан бери ошо желим баштыктарды чогултуп өзүм өз алдымча эксперимент жүргүзүп көрдүм. Акыркы 2 айда аябай чогултсам 2 чоң, мисалы, чоң пакеттер бар го, ошол менен баягы санап көргөн жокмун, бирок 2 чоң баштык чогулттум апрель-май айында. Анан аларды чогултуп, өзүм да ошол эко-журналист болгондуктан кайсы жерде ушундай желим баштыктарды кабыл алат, ошону билем да даректерин. Ошол негизи ар бир базарда Бишкекте Аламедин, Орто Сай, Дордой, Ош базар бардык жакта кабыл алуу пункттары көп. Ошол жакка мен мисалы Аламедин базарына жакын жашагандыктан ошол жакка алып барып өткөрдүм да. Анан азыр бир айда дагы бир пакетте чогулуп калды. Буюрса аны дагы жакында алып барып өткөрөйүн деп атам. Бул желим баштыктарды сансыз эле мисалы магазиндерде бери берсе ала бербей, анындай экономдоп, мисалы кайсы бир товарды колго эле көтөрүп кетсе болот, желим баштыктарга салбай эле. Анан үйгө келген баштыктарды өзүнчө бир нерсеге чогултуп бир айбы, 2 айбы, анан кийин атайын кабыл алуу пункттарына алып барып өткөрсө болот. Муну менен биз айлана чөйрөнү, экологияны булгабай, жашап таза сактоого аябай чоң салым кошот экенибизге түшүндүм. Желим баштыктар негизи жана нефти продукциясынан жасалат экен. Анан кийин ал болсо өзү экологияга, жаратылышка же болсо ошол эле свалкага түшкөндөн кийин ал деген бир 200 жыл дегенде чирип жок болот экен да. Ошого чейин ошол свалкада жатып, баягы абаны булгап, өрттөнсө андан бөлүнүп чыккан уулуу заттар абага тарап, аны менен биз дем алып, ушунчалык биздин ал жөн эле баягы экологияны булгап, ошо биздин ар бирибиздин ден соолугубузга өтө чоң зыян алып келет. Ошону негизи ар бир жаран түшүнүш керек. Бизде эң чоң көйгөй бул таштандыны бөлүп таштабоо экен да. Биздечи мисалы биздин ар бир үйлөрдүн жанында бир 3-4 эме турат да, мисалы таштанды челектеп коелу. Ошол жерге барабызда бүт бардыгын сала беребиз. Тамак ашты дагы, там батарейка, желим баштык, бөтөлкө бүт бардыгын. Алар болсо түз эле эмеге кетет. Свалкага кетет, биздин полигонго кетет. Ал жактан болсо чирийт, терилбеген, көпчүлүгү чирип кетет экен. Негизи адистер айтып атышат, ал жакта көпчүлүгү чирип, жана биздин смог дагы пайда болгону ошодон, адамдарда аллергия оорусу пайда болуп атканы, астма оорусу пайда болуп атканы, кичинекей балдардын көп ооруга чалдыгып, мындай өтө ден соолуктары начарлап кеткенинин бирден бир салымы ушул экенин да докторлор дагы, врачтар дагы айтып келет. Биздин негизи эң негизги көйгөй, биз баягы ошо эко-журналист болуп иштеп жүргөн учурда байкаганыбыз маалыматтын жетишсиздиги экен. Анткени маалыматтын жетишсиздигинен да бул кыргыз тилинде маалыматтын жетишсиздиги көп экен да. Бизде орус тилде, ошол англис тилинде маалыматтар көп экен, бирок элементардык түрдө ошо кыргыз тилинде маалыматтар жок экен да. Биз дагы ошо 1 жылдан бери ошо кесиптешмекбиз, ошо атайын экологиялык сайт ачып иштеп атабыз. Ошо багытыбыз именно ошо кыргыз тилинде маалыматты жеткирүү. Жөнөкөй эле ушул желим баштыктарды кабыл алуу пункттарына өткөрсө болот деген эле нерсени мындай материал кылып же болбосо видео тартып ушинтип жеткирүүгө аракет кылып жатабыз да. Мен ойлойм, эгерде маалымат жеткиликтүү болсо, мисалы адамдар муну бат эле өздөштүрүп кетет депчи. Анткени алар деле өзүнүн ден соолугуна мындай кайдыгер карабайт болуш керек да.